Ачыгын айтсам, өмүрүмдө торт жасап, мынтип иштеп калам деген ой болгон эмес. Эмне кылсам деп өзүм ар тараптуу издендим. Даже кайнатам ат менен таксиге чейин тортторумду жеткирип берчү. Анткени үйүбүздөн баштап таксиге келгенге чейинки аралык деле кыйла эле да. Бул торту жасап баштаганыма жалпысынан быйыл 4 жылдын жүзү болот. Бизге ушундай синий трактор торту түшкөн заказга, Усман деген 1 жашар балабызга. Анда эмесе кийин азыркы айтып атканыңыз ушул себет, Даяр себет. Даяр себет, ошону жасайган да. Азыр эле силерге айтып аткан даяр себетибиз бул. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр? Негизи эле ар бир адамдын өзгөчө өнөрү болот эмеспи? Бүгүнкү биздин каарманыбызда дал ушундай өзгөчө той кечелердин, мааракелердин көркүн ачкан тортторду жасаган айым болмокчу. Саламатсызбы? Саламатчылык, кош келипсиңер биздин студиябызга. Аябай кубанычтабыз. Ушундай биздин чакан студиябызды атайын элге алып чыгып көрсөтөлү дегениңиздер үчүн. Азыр биз сиздер менен дал ушул ванильный тортту тегиздеп, чогуу биргеликте кооздойбуз. Бул торт бир күн мурун чогултулат. Анткени жашла бири-бирине даамы сиңип, пропитка болуш үчүн. Андан кийин бир күндөн кийин азыр эми бунун сыртына крем беребиз. Сонун кылып чогуу сиздер менен сүйлөшкөнчө кооздойбуз. Бул да буйртмага келген торттор деп окшойт да? Бул дагы буйртмага келген. Ванильный торт деп аталат дедиңиз, а? Торттордун негизинен түрлөрү аябай көп. Начинкасына, даамына, кремине карап, түрлөрү кете берет. Ар бир кардар өзүнүн тайтине жараша начинкаларын тандап алат. Бул торту жасап баштаганыма жалпысынан быйыл 4 жылдын жүзү болот. Негизинен кичинекайман эч кандай шириндикке же болбосо торт жасаганы кызуу деле болгон эмес. Болгон эми кадимки аял катары бир аз шыгын болгон, пирог жасап же болбосо үйдөгүлөргө даамдуу нерсе жасап берип, бирок ачыгын айтсам, өмүрүмдө торт жасап мынтип иштеп калам деген ой болгон эмес. Бунун бардыгы үйдө декретте отургандан башталган. Эмне кылсам деп өзүм ар тараптуу издендим. Өзү негизги кесибим мазилер конструктор. Андан кийинки болсо кыргыз тили адабиятчы, сырттан бүткөм. Мектепте иштеп жүрдүм, мугалим болуп. Бирок негедир мындай көңүлүмө толгон жок да. Андан кийин эле төрөп үйдө отуруп калганда изденип, дагы эмне кылсам болот деп отуруп, ушундай элдин баары эле онлайн азыр нол эмеден кийин, пандемиядан кийин онлайн өзүнүн зор күчүн көрсөтө алды го. Ошондо баардыгы онлайн сабактарды өтө баштады да. Онлайн тортторду үйрөтө баштады. Ошончо эле бир мындай бирөөнүн 200 сомдук мастер-классын сатып алып, жасап көрөйүнчү кандай болот экен деп. 200 сомго? 200 сомго сатып алып, жасасам, үйдөгүлөрдөн кайнинем мен, жолдошуман өзгөчө отзыв уктум. Мындай торт жейле келек биз депчи. Ага чейин мен торт бул жакта турсун, азыр ушул торттун бисквитин көрбөдүңөрбү? Бисквит же болбосо пирог кылсам жакшы көтөрүлчү эмес да. Анан ошол айтып калдыңыз да, 200 сомго курс сатып алдым депчи. Ал ортодо кандай бир буга ар кандай өзүнүн шаймандары керек болсо керек, аларды кайсы жактан алып калдыңыз, ошолор боюнча айтсаңыз. Ооба, шаймандарына негизинен биз мастер-классты 200 сом, 100 сомго деле сатып ала бересиң. Бирок колуңда жөнөкөй эле тараза болбосо, тараза өзү 200 сом эле турат. Ошол тараза болбосо деле сен эч нерсең ошошпойт да. Анткени биз көп нерсени YouTube'га кирип алып эле көз өлчөм менен 2 кашык десе 3 кашык, 3 кашык десе 1 кашык салып кала беребиз го. Көпчүлүк учурда ошондон биз ката кетирчү экенбиз да. Мен ошондо сабакта айтылган бүт нерсени сатып алдым да, ар бир шайманы сатып алдым. Ачыгын айтсам, даже ошондо мен пособие алчумун, үйдө отурган декреттеги аял катары. Ошол пособиядан чогултулган акчама 3000, 3500 акча болчу. Ошого болгон алымын жетишинче шайман алып келип, ошол болгон эле нерсе менен кылгам. Даже мынол поворотный столигим жок. Обычный тактайды эмеге мантык аскан немесине коюп алып айландырып кылганмын да, мындай тегереткичим да жок болчу да, дажечи.
азыркы учурда 2 уулум, 1 кызым бар. Мектепке барышабы, бакчага барышабы? Чоң балам мектепке барат, 2-класс, кичинекей балам 0 класс, андан кийинкиси болсо кичинекей колумда. 1 жашар эми болду. Жолдошум болсо, бул жерде экөөбүз чогуу иштетебиз бул жерде. Ал полуфабрикат тарабын карашып, көмөктөшүп, баардык мындай эмне керек болсо ошонун баардыгын өзү алып келип берип, өзү баш кашында туруп дегендей. Ошол жакты карайт. А мен болсо өзүм ошол торт жаатында карайм. Ошол экөөбүз тең кеңешип, биргеликте аракет кылып, ушул жерде жумушчу кыздар менен биргеликте команда болуп, биргеликте колдон келишинче өскөн аракет кылып аткан учурубуз. Кудай насип етсе, келечектеги пландар өтө чоң. Ушул жерде командам чоңойсо дейм. Командам чоңойтуп, азыр бир командада 5-6 кыз болсо, ушу 5-6 кыз 500-600ге чейин жетсе деген ниеттер бар. Бир эле Жалал Абадты эмес, башка областтарга дагы өзүбүздүн франшиза точкаларыбызды ачсак, андан сырткары окуу борборлорубузду ачсак. Мен Кубалжайдын биринчи мастер-классында окугам. Өзүм заказды алып жасап жүрдүм башында, анан Кубалжай өзү байланышып, мен жумушка чакырган, өтө кызыгып, өтө күч болчу да. Анан уже 3 жылга кетип атат, кошо иштешип, кошо нолдон баштап жанында жүрөм. Кызыкканым үчүн өтө жакшы. Азыр уже студия ачып, экинчи студияны ачып, Кудай кааласа, секин өнүгүп атабыз. Жақсы, келin. Сөйтіңіз даяр. Аш болсын, келіп тұрыңыз. Дағы елдердің ең көп сүйгөнүн биздеги продукциясы бұл каттама. Анткени арасына эч кандай сливочный масло, башка нерсе кошулбастан таза свежий каймак сүртүп кылганыбыз үчүн көптөгөн кардарларыбыз бул каттаманы жакшы көрөт.